Байкадыңар жер титирedi. Корктуңарбы? Ойноп жаткан жаш балдар сезип, Жалал Абад областында 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Майы кызматкеринин жанында турган бул кыз авто ээн баштык жасаган бул кызга 15 000 сом айыппул салынды. Исписок кылып кагазды мага алып кел. Үйү снос болгондорго 2-3 бөлмөлүү үй беребиз. Садыр Жапаров. Ушулардан башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Байкадыңар жер титирedi. Корктуңарбы? Сенчи? Коркпадыңбы? Бир дур деп барып өтүп кетти. Жалал Абад облусунда 4 балга жеткен жер титирөө болду. Кыргызстандын аймагында 29 августта саат 17:32 очогунда күчү 4 балга жеткен жер титирөө болду. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, жер титирөөнүн очогу Токтогул шаарчасынан 12 км түндүк чыгышта, Ош шаарынан 160 км түндүк чыгышта жайгашкан. Анын күчү Арал, Куйбышев, Кызыл Тоо, Жаңы Жол айылдарында. Токтогул шаарчасында 3,5 балга чейин сезилди. Терек суу, Кара суу, Комсомол, Кетерме, Туркент, Сары Сегет, Белалды айылдарында 3 балл, Актетир, Кошчу суу, Мазар суу, Чопон Ата, Чоң Арык, Кырк Казык, Кара Жыгач, 3 Терек, Кементөө айылдарында 2,5 балга чейин жетти. Башын унаадан чыгарып, авто ээн баштык уюштургандар айыпка жыгылды. Чүйдө авто ээн баштык жасаган айдоочуга 15 000 сом айыппул салынып, унаасы айып короо жайына токтотулду. Бул тууралуу 29 августта облустук ЖККБнын басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, Чоңкурчак унаа жолунда авто ээн баштык жасаган унаа тууралуу видео тасма жарык көргөн. Бул факты боюнча издөөгө алынган унаа ыкчам табылып, BMW үлгүсүндөгү унаанын айдоочусуна мыйзамга ылайык 15 000 сом айып салынды. Ошондой эле унаасы айып короо жайына токтотулду. Президент менен УКМК төрагасына ооз тийгизебиз. Жалал Абадтыктар эгемендүүлүк майрамына карата чоң өзгөчө торт жасашты. Соц тармакка жарыяланган видеодо калпакчан киши торт облустук жаңы администрациянын имаратынын ачылышына карата даярдалганын айтып, аны бир жума аралыгында 100дөй аял жасаганын белгилеген. Таттуунун узундугу 1,5 метр. Торттун үстүндө Жалал Абадка кире жаткандагы арка, жаңы обл администрация, Тоо жана Кыргызстандын желеги түшүрүлгөн. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Sen mаған списогын бересің, мына моолардын үйін буздум эле, ушуларга үй керек болуп атат. Алып кел, жибер, сразу эле неме кылабыз. Жарайт, распоряжение менен эле берип киргизип таштайбыз. Садыр Жапаров үйү снос болгондорго 2-3 бөлмөлүү батир берели. Президент Садыр Жапаров 29 августта Ош облусуна болгон иш сапарынын алкагында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жана Ош шаарынын мэри Жеңиш Токтурбаев менен биргеликте Ош шаарындагы жолдордун салынышы менен таанышты. 2025 жылы Ош шаарында жалпы 33 көчөнү куруу иштери колго алынган. Республикалык бюджеттин эсебинен 22 чакырымга жакын 11 негизги көчө капиталдык оңдоодон өттү. Жергиликтүү бюджеттен каржыланып, шаар ичинде дагы 22 көчөдө капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлүүдө. Жалпы 90% жакын жол асфальтталып, эгемендүүлүк күнүнө карата элге пайдаланууга берилүүдө. Беле кетсек, рулда Камчыбек Ташиев отурганын көрүүгө болот. Мындан тышкары президент Садыр Жапаров Ош шаарынын мэрине үйлөрү бузулган жарандарга 2-3 бөлмөлүү батир берели. Мага такталган тизмесин даярдап кел деп тапшырма берди. Мурас Юнайтед клубунун жаш футболчусу Садыр Жапаровдун пенальтиден тепкен тобун тосуп алып, Ташиевди кубандырды. Учурда Жалал Абадта жүргөн өлкө башы Мурас Юнайтед футбол клубунун окуу машыгуу комплексине барган. Президент пенальти тепмек болуп, Камчыбек Ташиев дарбазага оюнчунун бирин даярдаган. Видеодон өлкө башынын талмай тепкен тобун жаш футболчу тосуп алып, Ташиев чуркап барып, аны кучактаганын көрүүгө болот. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду басуулум. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп
күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элин жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар. Кыргыз элим, сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам, кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Эмне деген эмгек? Жакшы эмгек кылып атасың, молодец. Оң жакта карап койсоңуз, оң жакта полный тетиги актилектин курган до конца тротуар кылдык. Эки жагына жок болчу. Западный. Тротуар жок болчу, вообще такыл жок болчу. Эки жагынан тең тротуар кылып жасадык, освещениеден койдук. Сол кайдаңыз. Мынакей. Оң жагын карасаңыз, мынакей бүт сквер жасап атат. Полностью бактарды тигип, брусчаткаларды коюп. Ош шаар жаңыланып өх деп аткан экен. Оштар жаман сүйлөп атат. Шаар өзү өх деп аткан экен. Наконец-то бир шаарга окшойт экен деп аткан экен. Кайра асфальт башкача чейин бир 10 жыл кетет да. Ал убакта уже дагы балына пайда болот, колея пайда болот. Бул жерде кийин фреза кылып туруп кайра зыңкыйта басып койсо эле, ал убакта уже биздин өзүбүздүкүлөр опыт алып калат. Асфальт укулатчыгың дагы, таптагычың дагы, зыңкыйат сонун болот. Болду, мындан ары өзүбүздүн эле диги компанияларга, Минтрансқа эме кылыш керек. Минтрансқа дагы техника алып беришибиз керек. Ар бир райондо бирден асфальтта укулатчыгы, анан жетиштүү техникасы болуш керек. Мисалы Бишкектен, Ош чүйдөн, Таш Барбаштан, мисалы көлдө бир айылды асфальт басам десе, бир 2 айылдын ортосунда. Райондогу эле ДЭУнун эле техникалар барып эле баса салыш керек да. Илгери Союз мезгилинде ошондой болчу да. Союз мезгилинде ошондой болчу. ДЭУнун эле техникалар бара калып эле райондун эмесин басып ташташчу. Кийин чачырады, өлдү кетти баардыгы. Оң жакта бүттүгү окуу жайлар бар болчу да. Бу алар менен бир аз талашып, урушуп, жылбайбыз деп, эмне жылбайсыңар? Буякта болчу да. Тетиги жашыл машина. Мен өзүм үчүн алып атамбы, сага дебейсиңби? Эл үчүн алып атам да деп. Сигнал берип. Шаар үчүн, кийин беркеме үчүн алып атабыз да. Бата берип атат. Эрдем мечити. Баары салам болдуңузбу? Сонун болду, өзүбүз көрүп койгон сонун болду. Акча берген, текшерет экен бул дейт да. Сен маған списогын бересің, мына моолардын үйүн буздум эле, ушуларга үй керек болуп атат. Алып кел, жибер, сразу эле неме кылабыз. Жарайчы. Распоряжение менен эле берип киргизип таштайбыз. 3 комнат болсо 3 комнат, 2 комнатка берчүлөргө 2, 1ге берчү, 1 өзүң караштырып көрөсүң. Все, жарайчы. Анда вообще. Бирок шедер эле 2-3 комнат эле бере бер, баягы жер там менен этажды салыштырып болбойт да. Президентибиз менен жана генералыбызга аталды болтосуз. Чык, көрүп атасыңарбы? Бир жума проект кылышып, 100 эже карындаштарыбыз бар жогу өздөрүнүн колдору менен жасап, эртең Кудай кааласа президентибиз менен генералыбыз келип, ак үйдүн ачылышын кылат. Муну аркабыз сонун болгон. А муну адырыбыз Жалабат деген чоң флагыбыз. Кыргызстаныбыздын өнүгүшүнө биздин президентибиз менен биздин генералыбыздын салымы аябай көп тууганда. Андай эмесе, эртең президентибиз менен жана генералыбызга Кудай кааласа мол торту ол тийдиребиз иншалла.
ТСМ авто үлгүсү 22 август ушул эле Чуңкурчакта автохулиганство боюнча автостоянкага коюлду, штрафстоянкага коюлду. Бузуулар жөнүндө кодекси боюнча 189 часть 1 боюнча протокол түзүлүп берилди. Kaçta? Hoppa!